Hem kандай boldu muну bir Кудай өзү билет. Анан кийин баары угулат убакыт өткөндөн мына жанагы вордукун укпадыкпы? Президенттен баштап камалды. Анан менде мындай вопрос бар да, стенограмма үчүн. Чек ара кызматы сиз күнөө сезесизби? Бул боюнча тапшырмалар коюлган, тийиштүү. Азыр ошо кантип чыккан боюнча иликтөө иштери жүрүп атат. Ошо иликтөө иштери жок, билебиз, анын баарын айтпадыңызбы? Күнөөлүү деп сезесизби өзүңүздү? Стенограмма үчүн. Ошо стенограмма үчүн мен айтып атам. Тийиштүү тапшырмалар коюлган, именно чыгарма боюнча, көзөмөлдү күчөтүү боюнча. Азыр иликтөө иштер жүрүп атат. Ошо иликтөө иштердин негизинде мен сизге жооп берем. Эми иликтөө иш баягы душман кеткенден кийин кылычыңды бокко чап дейт. Анын не кереги бар иликтөө иштин? Баары кетип калгандан кийин. Негизи силердин иши өтө жаман. Улуттук коопсуздук комитетинде сиз кандай деп сезесиз? Күнөөңүз барбы? Күнөөңөр барбы спецслужбанын? Жыйынтыгында айтылат, урматтуу депутат. Силерде да күнөө жок экен, молодец, жакшы иштеп атыпсыңар. Министр иностранный десизчи? Иностранный дел. Силер кандай деп сезесиңер? Күнөө барбы? Кичине. Бет кызарып атабы? Бул жерде Бишнала Нурдинович, бул жерде Тышкы иштер министрлигине тиешелүү маселе жок. Бул жерде Кыргыз Республикасынын жараны алып жок, сиз как ошол Тышкы иштер министринин өкүлү катары кичине күнөөлүү болуп сезип атасыңарбы биздин гражданды уурдап кеткенге деп атам. Бул жерде биз Тышкы иштер министрлиги тарабынан ишиңер жок экен да силердин, силер таптаза экенсиңер. Сизчи, МВД? Биз дагы өзүбүздүн ичкиликтөө кызматы берген жыйынтыкка карата баа бере алабыз өзүбүздүн. Эми жакшы деп атсыңар, иштериңерге ийгилик. Мындай эми каждыйыбызды уурдап кетсе деле ушинтип отурат экенсиңер да. Негизи бул аябай чоң биз үчүн уят иш болду. Негизи болгон нерсе чек арадан чыкпаш керек, чек арадан чыгып кетти. Спецслужба, спецоперация жүрүп атканын билбейт, значит булардын да жумушу начар. МВД да билбейт экен, Тышкы иштер министрлиги таптаза экен, иштериңиздерге ийгилик. Бетиңер кызарбаса, иштериңер ийгиликтүү болсун. Рахмат.